Балаңа 100.000 сомго iPhone алып бересиң. Бирок ошол балаң барып 200 сомго китеп алып келсе, башына бир коесуң. Ошону эмне башка нерсеге иштетпейсиң, келесиң. Ошон үчүн өнүгүш кыйын болуп атат. Бүгүн бир адамдан бир китеп деген долбоор экен, бул абдан жакшы долбоор. Анткени тамчы көл болот дейт. Бир адамдан бир китеп менен китеп топтогондор менен айыл өкмөт китепкана ачкандардын деңгээли эки башка. Неге бир адамдан бир китеп менен китеп ачкандар, китепкана ачкандар барып китепканасында китеп окушат, билесиздерби? Анткени мээнети бар. Бул айыл өкмөтү же аким ачып берсе, бирөө кылган иштин кадыры болбойт, билесиздер. Ачыптыр, келдиң, көрдүң, жакшы экен, сүрөткө тарттың, сүрөткө түштүң, кеттиң. Бирок өзүңдөн мал, жан, убакыт курбанчылык болсо, акча курбанчылык болсо, китеп курбанчылык болсо барат экенсиң. Эмне үчүн баланын кадыры апага бийик, билесиздерби? Анткени апанын мээнети чоң. Пайгамбар алейхисаламдагы апаңа жакшылык кыл, апаңа жакшылык кыл, апаңа жакшылык кыл, андан кийин атаңа жакшылык кыл деп айткан экен. 3 жолу апа, андан кийин ата. Апаңа жакшылык кыл дейт. Апаңа жакшылык кыл, апаңа жакшылык кыл, андан кийин атаңа жакшылык кыл дейт. Мен ушунун маанисин түшүнбөй жүрдүм эле, көрсө апанын 3 мээнети бар экен. Бойду көтөрүш аябай кыйын турбай баланы. 9 ай элестетип көрүңүз. Ичибизге биртке бирдеге байлап койсо эркектер канча чыдайбыз билбейм. Бирок апанын көтөрүшү иште бир адам пайда болуп атат. Кадимкидей мурда жакшы көргөн адамды жакшы көрбөй каласың. Мурда жакшы көргөн жытың өзүңө жакпай калат. Мурда жеп жүргөн тамактарды жегиң келбей калат. Анда өзгөлөрдү биз да көрүп жүрөбүз. Ушунчалык оор болот дейт. Баланы иште көтөрүш. Сыздап 9 ай көтөрүш деген бекер эмес экен. Бул бир. Экинчи төрөш андан өткөн азап дейт. Ар жака бир барбандан кайра келет дейт. Ошон үчүн эненин кадыры чоң. Үчүнчү эмизиш. Эртеден кечке жегениң кызыл кан аркылуу аппак сүт болот деген, ошону балаңа берет экенсиң. Балам жесин, балам ичсин, эмизип жүрүп тонна сүтүң кетет деген. Ошентип отуруп анан ак сүтүм менен ыраазымын деген сөз бала үчүн эң чоң бакыт экен. Бирөө ак сүтүм менен ыраазы эмесмин, ак сүтүм ак сүтүм деп берген экен, баласы эси жокшомоюп калган экен. Ушу жаман көп айтыңыз ушу сөздү. Канча литр сүтүңүз кетти эле, акчасын төлөп коюн деп айткан экен. Апанын ак сүтүнөн кутула албайт экенсиң. Бир жигит апасын жонуна көтөрүп алып Меккеге жөө апарып келиптир. Азыр оңой. Самолетко түшөсүң, поезд менен жыласың, машина менен барасың. Жөө апарып келгенден кийин балким жылдар өткөн. Анан келиптир. Келип туруп бир данышмандан сураптыр. Мен апамды жөө апарып келдим. Жөө Кабаны айландык, жөө сай кылдык, жөө Муздалифага бардым. Минада жөө жүрдүк. Жамаратка да жөө көтөрүп барып келдим. Анткени апам буту баспайт. Мен апамдын ак сүтүнөн кутулдумбу дегенде балам кутулдуң деген экен. Чындап эле болсо, чындап эле. Чындап кутулдумбу? Кутулдуң барам. Ушу кылгандарың бардыгына болгону бир түндүк ак сүтүнөн кутулдуң деген экен. Ошон үчүн апа ыраазы болмойсаң бала бешикке түшпөйт. Апаны ыраазыламын десең, ийгиликке жет, жакшы чөрөгө кошул. Жакшы илим ал, билим ал. Адептүү бол. Анткени атанын балага берген эң чоң байлыгы бул жакшы тарбия экен. Не себептен дегенде сотканы жөн эле берип коесуң, китеп жөн эле берип коесуң, акчаны жөн эле берип коесуң, үйүңдүн күлүшүн эле тапшырып коесуң, бирок тарбияны жөн эле бере албайсың, мээнет керек. Азыр көчөдөн ылай көтөрүп кирип, мен сатайын силерге десем, таң каласыңар, депутат эмне болуп калган, сук тийип калганбы деп турабы? Жөн эле ылайды. Анткени ылайды эч ким сатып албайт, бирок ошол ылайдан кирпич жасасам, карапа жасасам сатып аласыздар. Бул деле ылай, бул деле ылай. Экөөнү кошкон нерсе ортодогу эмне? Мээнет. Ошон үчүн жакшылыкка мээнет кылалы. Жакшылыкка чакыралы, жамандыктан кайтаралы.